Биздин мыкты уул кыздарыбыз бар. Мына жаштар келип атат. Баардыгыбыз ынтымакта болуп, бирге болуп, ошо койгон максатка чоң умтулсак, булардын баардыгы тең ишке аша турган маселе. Эң негизгиси мына сиздерде дили таза, ояк, эмгекчил, мына келечекке абдан үмүт кылган элибиз бар сиздерде. Элибиз аман болсо, жерибизде тынчтык болсо, буюрса бул маселенин баардыгы тең, буюрса чечилет. Анан эми Кыргызстандын ар облусу, аймагы, айылы мына менин көңүлүмдө. Бирок баткендиктер өзгөчө менин жүрөгүм түйүндүрүп атаган туугандар. Географиялык жактан борбордон алыс, шарты оор, анан абдан көп социалдык, экономикалык суроолор бар, маселелер бар. Анын баардыгы тең чечебиз. Канча кыйынчылык болсо дагы, канча оор болсо дагы абдан сабырлык мамиле кылат. Баардыгын туура түшүнүп, туура баамдап, мына сабырлык менен мына мамиле кылып атасыңар. Буюрса, силердин маселеңердин баары тең көзөмөлдө болот. Бир четтен чече баштайбыз. Өзгөчө көңүл бурабыз. Жолду көзөмөл министр. Мына кет башы менен жооп бересин. Хоболо кирип атат. Көзөмөлдөрүп айтат. Бул айткан сөз весогабаритный жанакыл иштеп аткан эки жердеки посттор алар иштебей атат. Көзөмөл жакшы эмес, көзөмөл жаман. Ошон үчүн салмага көп жүгөткөн үчүн жол бузулуп атат. Карап, буну көзөмөлгө алгын. Укук органдары менен иштегенин. Жүрбөй, финанс полиция бар бул жерде иштей турган ал боюнча. Чоң иштегенде бардыңар тең. Ошо карап туруп, жолду талкалап атасыңар. Бул Кудайдын астында эң чоң күнөө мынау. Жол талкалаган, жол курган, абдан чоң сооп. Абдан чоң. Бирок жол талкалаган. Бул абдан чоң күнөө. Мына сен жол берсең, сен да жооп бересиң. Ушул жерде иштеп аткан, ошону көрүп турган укук коргоо органдар да күнөөлүү болот. Буга миллиардтен акча кетип атса, миллиард дегенде сыртынан алып келип кредитке алып жолду куруп атсак, анан бuyakын талкалап атса, барды тең. Ата келип карап, катуу көзөмөлдөгөн. Өлкөдөгү коррупциялык система менен күрөш. Мына бийликтин бардык эшелонунда улантабыз. Бул токтобой турмат туугандар. Мына мен айтып келатам, бул коррупция ачыгын айтып коюш керек. Биз ойлогондон кеңири да өлкөдө кучагын жайган. Азыр мына көп фактылар ачылып атат. Дагы ачыла турмат туугандар. Үлгүрбөй жетишпей атабыз. Ошонун баардыгын тең буйруса, Кудайым буйруса. Азыр коопсуздук кеңеши мына билесиздер 3 жолу карадык, 3 жолу карап. Ошол ишке ашыруу боюнча чечимдерин мына иштеп атабыз. Азыркы убакта системалуу коррупция боюнча, схемалар боюнча катуу иштеп жүрүп атат. Бул токтобойт, улантабыз и демонтаж кылабыз, урматтаган туугандар. Буну кандай кылабыз? Биринчи жана мен айтып аткан сот укуктук реформа киргизебиз, электрондук форматка өткөзөбүз, фискалдаштыруу боюнча долбоор менен иштеп атабыз. Салык инспекциясы, таможня айтып аткан сөздөрдүн баардыгын тең электрондук эсеп фактурасы, жана электрондук контролдук кассовый машиналар, товарларды маркировоо, патент системасы, ошонун баарын киргизебиз, урматтаган туугандар. Bunun жыйынтыгы менен биз бюджетке кирешени көбөйтөбүз. Көмүскө экономиканы азайтабыз. Акча маселесине менен токтолуп кетейин. Бул боюнча өз көзөмөлгө алабыз. Маселени билем, урматтаган 3 жолго максайда 2007-жылы келип насосты мен баштап бергем келип министр болуп турган Аксайдыкын. Азыр бардык маселелер боюнча көзөмөлгө алынат, өзгөчө көзөмөлдө болот. Аердеки маселелердин баарын чечкенге аракеттер кылабыз. Каражаттар бар, каражаттарды бөлдү өкмөт, жетпесе дагы бөлөбүз Аксайга. Анан чек ара боюнча, застава боюнча мына айтты азыр. Аны мен көзөмөлдөп коем, анда карайбыз ал жагын. Бирок мен жана токтолуп кеттим. Эми чек ара оңой маселе эмес, аяр мамиле кыла турган маселе болду. Аяр мамиле кыла турган. Муну биз бакырык менен анан таяк көтөрүп, же курал көтөрүп менен болбойт, урматтаган туугандар. Муну мына президент деңгээлинде иштешө жүрүп атат. 30 жыл чечилбеген маселе бүгүн чечилип кетпейт. Мына мен катуу киришип атам. Мына биздин министрлер ведомство киришип атат. Бул маселени эки тараптын сүйлөшүп, бир ойго келбесе, муну баары чечиш кыйын. Бул маселе чечкенде келип сиздер менен сүйлөшөт ал маселени дагы. Силерден сөз адамдар кошулат. Биздин кызыкчылык сөз ар дайым корголот. Корголбой койбойт. Ал жагын айтып кетейин. Айыл чарбасындагы продукцияны экспортко чыгаруу боюнча мына дүйнөлүк конкуренцияга биздин айыл чарба продукциясын
ошого атаңдаштыкка туруштук бере тургандай кылып чыгаруу боюнча мына иштер жүрүп атат. Ал кандай иштер? Бул мына билесиздер, биз бир гана уникалдуу продукция менен регионалдык атаңдаштыкка биз туруштук бере алабыз. Туруштук бере алабыз. Биздин өз эле жерибиз иштелип жаткан продукциябыз бул экологиялык таза органикалык продукт болуп эсептелет. Биздин фермерлер билесиздер, синтетикалык жер семикчтерди же пестицидтерди көп колдонбойт. Биз мына ушуну кармап сакташыбыз керек. Биз ушу менен гана таза айor чарба продукциясы менен гана дүйнөлүк атаңдашка туруштук бере алабыз. Эң негизги да жерди туура пайдаланыш керек. Жерди бергенде туруп калбаш керек. Мына туура баа берилген мына 18 ишкана курабыз атасыңар да. 18 ишкана. Бирок экспортко чыга турган негиз болуш керек. Айыл чарбасынан иштелип чыккан, өндүрүлгөн продукцияны кайра иштете турган, сыртка алып чыга турган ошол ишти алып берет. Анан кийин импорт замещение кыла тургандар. Аны кылганда дагы каражаты бар, акчасы бар, мүмкүнчүлүгү бар. Адан алып бериш керек. Анан кийин жерден бөлүп алган берип койсоңор, анан же каражат жок, же жакшы, анын проекти жок, же ала турган каражаты жок, турса анан токтоп калат.